Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарды кирип келген улуу салтанаттардын бири тил майрамы менен куттуктап өтөм. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн алып, анын ичинде улутубуздун түптөлүүсүнө негиз болгон чоң негиздердин бири бул тил болуп, мына ошол тил салтанатын биз 30 жылдыгын белгилеп олтурабыз. Улуу жараткан өзүнүн китебинде: "О адамдар, биз силерди улуттардан, уруулардан, топтордон кылып жараттык. Бири-бириңерди жакындан таанып билүү үчүн" деп айткан. Мына ошондуктан биз тил аркылуу ушул Кыргызстанда жашап турган бардык улуттар, бардык уруулар, бардык топтор, анын ичиндеги диний конфессиялар барысы тил артында биримдикке, тынчтыкка, ынтымакка келсин деген тилекти айтып өтөм. Дагы бир жолу тил майрамыңыздар менен. Кымбаттуу кыргызстандыктар, мен Орус православ чиркөөсүнүн өкүлүмүн. Сиздерди мамлекеттик тил майрам менен куттуктайм. Өлкө бүздө ар дайым тынчтык, биримдик, ынтымак болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, дендер аралык ынтымагыбыз бекем болсун. Сиздерди мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууда биз өзүбүздүн салымыбызды коюшуга ар дайым даярбыз. Мамлекеттик тилибизди өнөктөрөлүү, өстөрөлүү жана барктайлы. Майрамыңыздар менен урматтуу мекендештер, еврей жамааты. Мен Кыргызстандын католикалык чиркөөсүнүн өкүлүмүн. Биз сиздерди мамлекеттик тилдин 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Өлкөбүздө биреке, тынчтык орносун. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө майзамын кабыл алуу күнү менен куттуктайм. Элдин тилин, анын уникалдуу улугун жана кайталангыс өзгөчөлүгүн кылдас сактоо маанилүү милдеттердин бири. Бул өзгөчө маанилүү эштерде жардакандын жардамы, каалоосу боюнча жарылган ийгиликтер менен чын дилимден чыккан куттуктоомду кабыл алып коюңуздар.